السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İnşallah bugünkü bölüm Tavhid kitabından sabak ulantabız. Bugünkü bölüm автор айтып жатат: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. Бұл bölümde salih adamlardan, жақшы олиялардың, салихтердин кабырларында аша чабып кетүү. Кандайча аша чабып кетүү? Ошолорду урматтап, сыйлоодо чектен чыгып аша чабуу бул ошол кабырларга Аллахтан башка нерсеге сыйынууга алып барат экендигине, кабырларга, мүрзөлөргө сыйынып кетүүгө алып барат экендиги жөнүндө эскерилген кээ бир аят хадистерди эскерет. Мурунку бөлүмдөрдө биринчи айтты жалпы эле шариятта чектен чыккандык, ошо олияларды урматтоодо, алардын кадыр баркын көтөрүүдө чектен чыгуу бул ошолорго сыйынып кетүүгө алып барат экен. Биринчи ширк пайда болуусуна себеп болгонун айтты. Кийин ошол олиялардын өздөрүнө дагы чектен чыгуудан кайтарган. Эми бул бүт ошо ширкке алып баруучу жолдорду тосуп келатат. Бул бөлүмдө олиялардын өздөрүнө эмес, олиялардын мүрзөлөрүндө чекти. Ошолордун мүрзөлөрүнү сыйлоодо, урматтоодо, баягы зыярат кылуучу жай кылып, мазар кылып, анын үстүнө курулуштарды куруп, шам жагып, ошол сыяктуу шариятта келбеген иштерди кылуу ошо мүрзөгө сыйынып кетүүгө алып барат экендигине баяндап атат. Бул бөлүм жалпысынан ошол олиялардын, салих адамдардын, жакшы сыйлуу кадыр бактуу адамдардын мүрзөлөрүнө аша чабып чектен чыгууда биринчи ошол нерседен кайтарып атат. Экинчиден ошолорго өздөрүнө сыйынып кетүүдөн кайтарып атат, ошолордон дуа кылып. Жана ошол чектен чыгуу ошолорго ибадатка алып барат экендигини эскерип атат. Жана ошондой эле чектен чыгуу ошол кабырларды, мүрзөлөрдү чектен чыгып, курулуш үстүнө күмбөздөрдү куруп, шам жагып, кандай гана бир зыярат кылуучу жайларды кылып алса, ал жер Аллахтан башка сыйынылган жана бутпарастардын буттары сыяктуу болуп калат экендигини баяндап атат. Жана кабырларга барып ибадат кылуудан кайтарып атат. Не себептен? Илласы, себеби, кайтарганын себеби эмне? Ошол кабырлар нажас болгон себептенби, же болбосо башка себептенби дегенде, алымдар айтышат, ал кабырдан кайтаргандыгы, кабырдан нажас болгондугу себептен эмес. Бул не? Ошол нерсе адамдарды Аллахтан башкага сыйынып кетүүчү, ширкке алып бара турган себеп болгон үчүн ошол себептен кайтарып атат. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мүрзөлөрдө намаз окуудан, мүрзөлөрдү сыйынуучу жайларды кылып алуудан кайтаргандыгынын себеби ошол мүрзөлөр жаман, балит, ыплас, нажас болгон жер үчүн эмес. Ал жер таза болсо дагы не? Ошол нерсе адамдарды ширкке алып барат экен. Ошол себептен кайтарып атат мунун баардыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кала рава Маликун фил Муатта." Имам Малик рахимахуллах Муатта деген китебинде риваят кылып атат. Анна Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам кал: "Аллахумма ла таджал кабри ва санан ю'бад, иштадда гадабуллахи аля кавмин иттахазу кубур анбияихим масажид." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып айтып атат: "О Аллахым, менин кабырымды сыйынуучу жай кылып коюудан өзүң сактагын" деди. Не себептен? Анткени айтып атат, кайсы бир коом ошо өздөрүнүн пайгамбарларынын мүрзөлөрүнө сыйынуучу жай кылып алган болсо, анда ал коомго Аллахтын газабы, ачуусу катуу келет дейт. Катуу газабы келет, катуу ачуусу келет деди. Биринчиден бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол мүрзөсүнү сыйынуучу жай кылып алуудан тыйып атат үммөтүнө. Ошол нерсени Аллах Тааладан сурап дуа кылып атат. Менин үммөтүм, менин мүрзөлөрүмө сыйынып кетпесин. Мурунку коомдордой болуп, мурунку коомдар өздөрүнүн пайгамбарларынын, олиялардын мүрзөлөрүнө сыйынып кеткендей, ошол мүрзөлөрүнө сыйынуучу жай кылып алгандай, менин мүрзөмдү сыйынуучу жай кылып албасын деп Аллах Тааладан сурап дуа кылып атат. Алымдар айтышат, Аллах Таала бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасын кабыл кылган дейт. Не себептен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсүнө эч ким сыйына албайт. Не себептен дегенде, пайгамбарыбыздын мүрзөсүнө азыркы күндө 3 дуал менен тосулуп калган.
Кимде ким ошо мүрзөнүн жанына барып, 3 дубалдын сыртында дуа кылып, пайгамбарыбыздын ошол мүрзөсүнө сыйынып атса дагы ал эмне? Мүрзөсүнө сыйынган болуп эсептелинбейт. Анткени тосуп турат. Ал киши менен бул жакта туруп, алыс жакта туруп сыйынган адамдын экөөнүн айырмасы жок, бирдей. Анткени тосук ал алыс. 3 дубалдын артында турат. Мүрзөгө сыйынып аткан болуп эсептелинбейт. Шариятта ошол пайгамбарлардын, олиялардын, кимдердин болсун ошондой асарлары, мындайча айтканда, издери, калдыктарыны артынан издеп, ошолордун сыйынган жайларында сыйынып, ошолордун мүрзөлөрүн улуктап, ыйыктап, көтөрмөлөөдөн кайтарган шариятта. Буга бир нече мисалдар бар. Мисал үчүн Умар радыйаллаху анхун доорунда Даниал деген бир кишинин өлүгүн табышат. Ал көп жылдан бери бир Тустар деген жерди ачылыш кылышканда ошо жерде бир өлүктү табышат. Ал өлүк көп жылдан бери турган болот. Бирок чириген эмес. Аны бир пайгамбардын өлүгү дешет, бирөөлөр бир салих адамдын өлүгү деп айтышат. Ошол жердеги адамдар жанагындай кургакчылык болуп, жамгыр жаабай калса, ошону алып чыгышып, ошону менен ортомчу кылышып, Аллах Тааладан жамгыр сурашчу. Ушундай кылып андан аша жабып башташкан. Умар радыйаллаху анхунун кезинде ошол ачылыш болуп, ошону сахабалар табышканда эмне кылышкан? Сахабалар Умар радыйаллаху анхунга кабар бергенде, аны алып келишет дагы түндө элдерге көргөзбөй 13 кабыр казышат. 13 мүрзө казышып туруп, ошонун бирөөсүнө көргөзбөй көмүшүп, баарын тегиздеп салышат. Не себептен? Ошонун мүрзөсүнө адамдар ыйыктап, улуктап, ошонун мүрзөсүн сыйынуучу жай кылып алып, ошонун мүрзөсүнө барып, Аллах Тааладан ошон жайда ибадат кылуудан тыйыш үчүн, ошонун мүрзөсү билинбей калыш үчүн ушундай кылышкан. Бир мүрзө эмес, 2 мүрзө эмес, 13 мүрзө казышкан. Түшүнүктүбү? Ошондой эле Омар радыйаллаху анху ажыдан кайтканда, жолдо ошо өзү менен келаткан жамааттагы адамдардан кээ бир адамдарды көрөт, жолдо ар жерге барышып, токтошуп, намаз окушат. Намаз окуп аткандарын көрөт. Анан Омар радыйаллаху анху сурайт: "Булар эмнеге ал жерде окуп атат?" дегенде, алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде окуганын көрүштү дейт. Умар радыйаллаху анху алардын баарын кайтарат. Кимде ким кайсы жерде намаздын убактысы келсе, ошол жерде окусун деди. Пайгамбардын изини барып ошол жерде окуган экен деп андай кылбасын деди. Шариятта ал нерседен кайтарган деди. Силерден мурунку коомдордун куурап жок болуусунун себеби деди. Ошол пайгамбарлар буякта намаз окуган, пайгамбар буякта отурган, буякта уктаган деп ошол издерини ээрчиген себептен куурап жок болушкан дейт. Ошентип бааратып, анан пайгамбар өлгөн жерини, мүрзөсүнү сыйынуучу жай кылып алышкан. Бизде шариятта ошол нерседен кайтарган. Умар радыйаллаху анху кайтарат: "Кимиң ошол намаздын убактысы каерде келген болсо, ошол жерде окусун. Антип пайгамбар окуган эле, буякта окуган эле. Биз бул нерседен кайтарылганбыз" деп. Жана ошондой эле сахабалар Умар радыйаллаху анхудан мында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Меккеде баяат кылган дарак бар. Пайгамбарыбызга сахабалар, бир нече сахабалар баяат кыл беришкен. Дарактын астында. Ал дарак жөнүндө Аллах Таала Куранда эскерет да. Не ошол дарактын астында баяат кылгандар деп дарактагы эскерилет. Ошол даракты дагы кестирип салган. Не себептен? Ошол даракта адамдар ыйыкташып, ошонун жанында ибадат кылуучу жай кылып албасын, мазар кылып, зиярат кылынуучу жай кылып албасын деп кайтарган. Түшүнүктүбү? Демек шариятта ушундай пайгамбарлардын мүрзөлөрүнү зиярат кылуучу, ибадат кылуучу жай кылып алуудан тыюу салынат. Эми бул ошо ширкке алып баруучу василе, жолдордон. Качан ширк болот жана качан ширкке алып баруучу жол болот дегенде, эгерде ошол кабырга барып, кабырдын үстүнө куруп, кооздоп, шам жагып, ошол жерде Аллах Таалага сыйынып, ошол жерде Аллах Таалага дуа кылып, ибадат кылышса, бул арам бидат болот, ширкке баруучу жол болот. Мындайча айтканда, кабыр ээсинен сурабай эле ошол жерди сыйынуучу жай кылып алды. Ошол жерде ибадат кылсаң жакшыраак, ошол жерде дуа кылсаң кабыл болот деп этикат кылган болсо, ошолордун топурагы берекелүү деп этикат кыла турган болсо, булар эмне? Баардыгы ширкке алып баруучу жолдор, шариятта арам жана бидат болот. Ал эми ошол жерге барып ибадат кылганда, ошол кабыр ээлерине кандайдыр бир ибадаттын түрүн арнай турган болсо, ошолордон дуа кылып сурай турган болсо, ошолорго кан чыгарып бармай турган болсо, ошолорго назыр кыла турган болсо, ошолорду Аллах Таала менен өздөрүнө ортомчу кыла турган болсо, мунун баардыгы чоң ширк болот. Бул нерсе, ушул нерсе азыркы күндө көптөгөн мусулман өлкөлөрдө таркап келатат. Бул бизде дагы көп. Бизде
кимде ким барып аралашып көрө турган болсо билет. Мисалы үчүн Абшыр атага барса, Сулайман тоого барса, Арслан бабка барса, Таштар атага барса, Манас атанын күмбөзү, дагы баланчынын күмбөзү деп азыркы күндө бизде Кыргызстандан керек болсо Түркстан деген жерге чейин Казакстанда ошол жактарга мүрзөлөргө, оолиялар мүрзөлөрүнө деп алып барып атайын зыяраттарды уюштуруп алып барышат. Бул ошол жерлерди сыйынуучу жай кылып алгандык. Бул нерседен эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Менин кабырымды ошондой сыйынуучу жай кылуудан өзүң сактагын деп Аллах Тааладан дуа кылып. Эгерде пайгамбарыбыздын кабыры ошо сыйынуучу жай болууга татыктуу эмес болгон болсо, анда андан башка адамдыкы эч кимдики татыктуу эмес. Канчалык оолия болсо дагы татыктуу эмес. Адамзаттын эң жакшысы болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсү татыктуу болбой жатат. Жана айтып атат, ошондой кылган болсо, кимде ким ошондой кылса, андай коомго Аллахтын эмне газабы, ачуусу, катуу ачуусу келет дейт. Аллахтын каргышы тие турган адамдар ошондой болот дейт. Keyinki hadiste aytadi. Qala Walid ibn Jarir an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aytum Allata wal Uzza qala kana ila at-tasawiq. Wa kaza qala Abu al-Jawza'an ibn Abbas kana ila at-tasawiq al-haj. Bul hadisteden isnatlari menen eskerip atat. Uşul ayattın tafsirinde afara'aytum Allata wal Uzza. Allat wal Uzza degen bul müşriklerden butları bolgan, işengen butları. Bular negizi bir adamlardan atları bolgan. Oşol atlarına o ölgönden keyin alardın arbaktarının mürzelerini ıyıktaşıp atıp ошол сыйынуучу бут болуп калып калган. Ушул адамдар кандай адамдар эле дегенде Абдулла ибн Аббастан тафсир келип атат. Мужахидтен келип атат. Айтат, ал кишилер өзү ажыларга жанагындай тамакты тытып, тамак берип таркаткан, жакшылык кылган адамдар болчу дейт. Мындайча айтканда, жакшы адамдар, көп жакшылык кылган адамдар болчу. Андан кийин эмне кылды? Алар өлгөндөн кийин ошолордун кабырларына акафу мындай отурушуп, ошол жерде эстей издеп, ыйыкташып, зыярат кылышып, ошондой кылып барып, акыры барып эмне болду? Ошолорго сыйынып кетишти. Ошол мушриктердин эң негизги буттары ошолор болуп калды. Демек ошол оолияларды, пайгамбарларды мүрзөлөрүн ыйыктап, аша чабып, чектен чыгуу бул эмне экен? Ошол ээсине сыйынып кетүүгө алып барат экен. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен кайтарган. Негизи адамзаттын ширки илгертен эле Нух пайгамбардан баштап мурунку бөлүмдөрдө да окуганбыз, ширктин пайда болушу ушундай чектен чыгууда болот. Кайсы нерседе ошол оолияларды ыйыктап, оолиялардын мазарларын ыйыктап, ошого окшогон нерселерден ошондон чектен чыга турган болсо, ал ошолорго сыйынып кетүүгө алып барат. Ошол ширктин негизги башталган жагы ошондой. Кийинки хадисте Абдулла ибн Аббастан келет. Aytad, la'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zairatul kubur vel muttakhidin aleyha el mesacide ve surac. Ravahu ahlus sunnat. Abdullah ibn Abbas aytad, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabırlarda ziyaret kılgan ayaldarga kargış aytты deydi. Kabırda ziyaret kıluvchi ayaldarga kargış aytты. Jana ошондой эле kabırlardın üstüne meçit kurup degende üstüne kümböz kurup kuruluş kandaydır bir kuruluş kılgan bolso, je bolboşo eçtеке kurбаса дагы ошол жерди сыйынуучу жай кылып алган болсо, ошол жерде дуа жакшы кабыл болот деп турган болсо, жана ошол жерге чырак жагып, шам жагып, кандай кылып кооздап көркөмдөгөн болсо, ошонун баарына эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каргыш айтты деп. Демек азыркы күндө көптөгөн ыйык адам деп эле өлгөн адамдар даңазалаш керек, ыйыктарды даңазалаш керек деп үстүнө мүрзөлөрүнө күмбөз кылып, ошол жерге зыярат кылуучу жай кылып, зыярат кылган барган адамдардан эмне акча алып, киргизип, зыярат кылдырып, ошол жерде тилектерин тилетип, дуа кылдырып аткан, мунун баардыгы пайгамбарыбыздын каргышына калган адамдар. Түшүнүктүүбү? Пайгамбарыбыз ошондой адамдарга каргыш айткан. Эми шариятта мүрзөлөрдү зыярат кылса болбойбу деген маселе. Мүрзөлөрдү зыярат кылса болот шариятта. Мүрзөлөр эки жол менен зыярат кылынат. Биринчиси шариятта тыюу салынган зыярат. Бул кандай? Мүрзөгө эгерде барып, ошол жерден дуа кылсам жакшыраак кабыл болот десең, ошол жерде Аллах Таалага ибадат кылсаң, ошол жерди постоянно зыярат кылуучу жай кылып алган болсоң, күмбөздөрдү кура турган болсоң, мунун баардыгы пайгамбарыбыз каргыш айткан, каргышына калган иштер болуп эсептелет. Ширкке жолдор болуп эсептелет. Экинчиси болсо бул шарият уруксат берген сүннөт жол менен болгон зыярат. Кандайча зыярат десе ал, ошо мүрзөгө барганда эки максатта гана зыярат кылынат. Биринчиси зыярат кылуучу адам өзү өлүмдү эстеп, акыретти эстеп, ибарат алыш үчүн. Биз дагы ушу бир күн кабырга келебиз, бир күн мүрзөгө түшөбүз, баардыгыбыздын келүүчү жайыбыз ушул жер деп
өлүмдү эстеш үчүн, Аллах Таалага көбүрөөк ибадат кылыш үчүн ал жерге барып ибадат кылбайт, ал жерге барып ошо эстеш үчүн. Бул биринчи максаты. Экинчи максаты ошол кабырда жаткан өлгөндөргө сүннөттө келген дуаны кылуу. Ассаламу алейкум я ахлад дияр минал муъминина вал муслимин ва инна иншааллах бикум лалахиқун. Ошолорго салам айтып, жана биз силердин артыңардан келебиз. Силерди да бизди да Аллах Таала кечирген болсун деп, ошондой деп дуа кылуу. Сүннөттүн негизинде аларга дуа кылып, өзүңдүн жакындарың болсо, аларга өзгөчө дуа кылып, жалпы мусулмандарга дуа кылып, ошондой кылып келүү бул зиярат болуп эсептелет. Шариаттагы уруксат берилген зиярат. Демек, биз мүрзөгө барганыбызда жакындарыбыздын мүрзөсү бар боло турган болсо, аларга өзгөчө дуа кылабыз, жалпы мусулмандарга дуа кылабыз. Түшүнүктүбү? Эми бул жерде айтышым мүмкүн. Ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мүрзөгө барганда не дейсиңер дегенде, Гафараллаху лана ва лакум. Бизди жана силерди Аллах Таала кечирсин деп дуа кыласыңар деп атат да. Ушул хадисти бирөөлөр айтышы мүмкүн. Демек, Пайгамбарыбыз мүрзөгө барганда дуа кылууга үйрөтүп атат. Демек, мүрзөгө барганда дуа кылсаң жакшыраак болот депчи. Адам өзүнө да каалоосун дуа кылса жакшыраак болот деп айткандар бар да. Бул туура эмес. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде эмне? Эң биринчи өлгөн адамга дуа кылууга буйруп атат. Өлгөн адамга Аллах Тааладан кечирим сурап дуа кылууга. Адамдын өзүнө кылган дуасы бул артынан ээрчип келатыр. Мындайча айтканда, өлгөн адамга дуа кылганча өзүңө да кошуп дуа кылып атасың. А эгерге өзүңө дуа кылуу үчүн максатта барып аткан жоксуң. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бул туура эмес. Андан кийин кабырларга зиярат кылганда шадду рихал деп коет. Сапар боло турган жакка кылган болбойт. Бул шариятта арам кылынган. Кайсы бир адамдын мүрзөсү башка өлкөдө сапар деңгээлиндеги жерде боло турган болсо, атайын ошонун кабырын зиярат кылып келейин деп барган, сапар кылган арам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол зиярат үчүн 3 эле жерге сапар кылган болот дейт. Кайсы? Харам мечитине, Меккедеги, Пайгамбарыбыздын мечитине жана Акса мечитине. Андан башка жерлерге, эч бир жерге зиярат үчүн сапар кылынбайт. Жада калса Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына дагы зиярат үчүн сапар кылынбайт Мединага. Бул шариятта тыюу салынган арам иштерден. Не пайгамбар сүннөт боюнча кимде ким Мединага барган болсо, зияратка, мечитке ибадат кылган барган болсо, Пайгамбарыбыздын кабырын зиярат кылып коюу бул сүннөт. Жана ошондой эле Мединада жашаган адамдар үчүн дагы башка жака бир сапарга барып келген болсо, сапардан келгенде Пайгамбарыбыздын кабырын зиярат кылып коюу бул сүннөт. Бул Абдуллах ибн Умар радыйаллаху анху ошондой кылчу, бир сапарга барган болсо, келгенде Пайгамбарыбыз кабырын зиярат кылып коет эле. Демек, атайын Пайгамбарыбыздын кабырыны зиярат кылыш үчүн Мединага сапар кылуу бул арам болуп эсептелет. Мединага Пайгамбарыбыздын мечитине зиярат кылып, ибадат кылыш үчүн барасың, бирок ошо баргандан кийин барганда зиярат кылып коюу сүннөт болот. Түшүнүктүбү? Бир маселе, азыркы өткөн бөлүмдөгү 2 хадис эскердик, 3 хадис. Бул хадистерди алымдар даиф деп айтышкан да, алсыз хадис депчи. Биринчи хадис мурсал дейт. Даиф деген менен булардын мааниси бүт баардыгы ижма болгон. Мындайча айтканда, ошол кылган амалдардын арам экендиги, ошолордун баардыгы шариятта тыюу салынган экендигинде башка далилдер менен тастыкталган жана ижма менен тастыкталган. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн эртең бул хадистерди китап тавхидтен айтсаң, бидатчылар чыгышы мүмкүн. Бул даиф хадис депчи. Ал даиф хадис менен болгону менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай нерседен кайтарган толтура башка хадистер бар. Андан кийин ижма бар бул нерседе, эч кандай талашсыз болгон ижма маселелер.